Кадамжай районунун Кыргыз Кыштак айылындагы Умайыны жаңы конушуна таза суу линиясы курулуп, айыл элине жаңы жыл алдынан жакшы белек тартууланды. Жаңыдан курулган суу линиясына жалпысынан 1,5 миллион сом тегерегиндеги акча каражаты жумшалып, анын ичинен айыл өкмөтү 350 миң сом жана айыл тургундары да салым кошушкан. Быйылкы 2016 жыл Кыргыз Кыштак айыл өкмөтүндө ошол bir топ жакшы иштер, жакшы иш-чаралар болду десем жаңылышпаймын. Мына ошондой проекттердин бири ушул Умайыны участкасындагы таза суу проектинин ишке ашырылышы да. Мына азыр биз ушул проекттин башталышында турабыз. Проекттин башталышы ушу булактын көзүндө турабыз. Эми бул жака bir 10 точка менен суу бергенбиз. Суу линиясынын жалпы узундугу 3096 метрди түзүп, 8 тосмолуу колонка жана мектепке бир суу түтүгү коюлган. Жаңыдан курулган таза суу линиясынын курулуштарын Барал ЖЧКсы ишке ашырды. Бул суу түтүкчөлөрү эл аралык таратуу фондунун Баткендеги өкүлчүлүгү аркылуу сентябрь айында тендер жарыялаган эди. Ошого биз лелектен катышып, ушул эме долбоорго тендерге катышып буйруган экенбиз, утуп алып бүтүрдүк мына бүгүнкү күндө. Мына суу түтүкчөлөрдүн бардыгынын узундугу 1 километр, 3 километр 100 метр болду. Баасы 1 миллион 483 миң. Анан берде жайларында баштаганбыз. Баштап бүгүнкү күндө тапшырып отурабыз. Берде өтө керектүү объект болуп эсептелет экен. Ошонун максаты эл өзү дагы жардам берди. Элге өтө ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Экинчиден мына бул система бардык шарттары менен стандартка туура келе турган шартта курулуп бүттү. Жаңы конушта 150дөн ашуун кожолук жашап, буга чейин айыл эли таза суунун жоктугунан бир топ көйгөйлөргө дуушар болгон. Жашоочулардын көпчүлүгүн жаш үй бүлөлөр жана Өзбекстандан келген этникалык кыргыздар түзөт. Айыл тургундары таза суу чыкканга чейин каналда топтолгон суулардан пайдаланып, анын айынан ичеги ашказан оорулары жана балдар арасында ич оорулары көп болуп кыйнап келген. Бул ошол канча жылдан бери, ушул сайыз мезгилден бери ушул канча адам ойлойт эди, бирок ушул сууду ушул элге жеткизип бере албайт эди. Ушул азыркы күндө ушул уюмдун ушул ишке салым кошкон инсандардын себебинен ушул суу бүткүл элге жетти да. Ушул элге жетти. Сиздерге чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ушул канча суу ага турган болсо, ошончо Алла Таала сиздерге сооп берет. Жана канча инсанды ичкен болсо, канча адамдар дуа кылат. Жана ушул салымын кошкон, ушул ишке сөз кошкон инсандарга дагы терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ушул Умайыны конушунда жашаган элдердин алгачкы көчүп чыккандарына 5-6 жыл болуп калды. Ушул мезгилге чейин суу ичкенге сууду 200-300 метр аралыктан ташып алып келип ичип, кудуктардан баягы немелерден ташып ичип жүрүшкөн да. Ушуга ыраазычылык билдиребиз. Ушунчалык биздин айылга суу чыгарып, анан мектепте окуган балдар ар бири бирден баклажканы салып алып, китептерге суулар төгүлүп, китептер булганып, ошондой кыйынчылыктарда жашап келдик. Ошого ошол уюмдун жетекчилерине ыраазычылык билдиребиз. Ушу бизге ушундай сууду жеткирип, жакшынакай шарт түзүп бергениңер үчүн чоң рахмат. Эсептегенде мунун суммасы абдан чоң болуп кетти. Таза суу линиясын тартуу эл аралык толеранттуулук үчүн фондунун Баткендеги филиалынын Кыргызстандагы Швейцария элчилигинин колдоосу астындагы Баткен областынын чек ара аймактарында тынчтыкты куруу жана чыр-чатактарды жөнгө салуу долбоорунун алкагында ишке ашкан. Бул проекттин алкагында бир топ иш-чаралар жүргүзүлүп атат. Атайын окутуулар өткөрүлдү, консультациялар берилди. Андан сырткары жалпысынан ушул 10 инфраструктуралык проект ишке ашты. Булардын жалпы суммасы 11 миллион сомду түздү. Мына бүгүн биз сиздер менен ушу Умайыны айылындагы таза суунун ачылыш иш-чарасында катышып отурабыз. Бул жерде жалпысынан 1,5 миллион сомго жакын акча кетти. Анын ушул 1 миллион 300 миңге жакынын ушул эл аралык толеранттуулук коомдук фондунун Швейцария элчилиги тарабынан колдоого алынды. Жаңыдан курулган суу линиясы Умайыны конушунун түндүк тарабында жайгашкан Кудайназар булагынан тартылган. Мындан ары конуштун башка участкаларына да суу тартууга мүмкүнчүлүк түзүлүп, айыл тургундары таза суу чыгарууга көмөк көрсөткөндөргө ыраазычылыктарын билдиришти. Ушул таза суу тартылганыга
биздин Умайна участкасы элдери тарган тufоонуна терең ыраазычылык билдирет. Гүлнара Матисаева, Миңгүл Көчөрова, Бактыбек Нишанбай уулу, Алтын бешик жаңылыктары.